Ошол себептен Анас ибн Малик айткан. Bir күнү сахабалардан бирөөсү Hazreti Пайгамбарыбызга келип ыйлайт: "Я Расулаллах" дейт. Пайгамбарыбыз айтат: "Эмне болду?" дегенде: "Я Расулаллах, мен сени карап туруп ойго батып атам. Сен түбөлүктө эмессиң, я Расулаллах. Биз түбөлүктө эмеспиз, я Расулаллах. Эртең сен да бул дүйнөдөн кайтасың, биз да бул дүйнөдөн кайтабыз. Сага Алла Таала кыяматта өзүңдүн ордуңду даярдап койгон. Сен ошол жерге барасың. А бизчи бейишке киребизби же кирбейбизби? Ошонун гаммыны жеп, ошонун кайгысын жашап, мен сага карап ыйлап жатам: "Я Расулаллах, мен сен менен ошол жерде жолугамбы?" Дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ыйлаба" дейт. "Ал-мар'у ма'a man ahabba" деген сөзүн айтат. Al-mar'u ma'a man ahabba. İnsan ahirette kimdi sүйгөн bolso, ошону менен бирге болот дейт Пайгамбарыбыз. Анас ибн Малик айтат. Бул Пайгамбарыбыздын айтылган сөзү боюнча Анас ибн Малик Hazreti Пайгамбардын жанынан кичинекейден 10 жашынан баштап туруп, Пайгамбарыбыз бул дүйнөгө көзүн жумганга чейин бирге болгон сахабалардан бирөөсү. Пайгамбардын айтат, риваятта айтылат: Пайгамбардын намазына, Пайгамбардын ибадатына сахабалар арасында эң окшошу болгон бул Анас ибн Малик деп айтышат. Себеби Анас ибн Малик Пайгамбардын түнкүс жашоосун да көргөн, ибадатын да көргөн, зикрин да көргөн, бүт нерсесин көргөн. Жанынан эмне ажыраган эмес Анас ибн Малик. Анас ибн Малик айтат: Расулуллах алейхиссалату вассаламдан 10 жылдан ашык Пайгамбарга кызмат кылдым, бирок бир да жолу: "Анас, эмне үчүн мен айткан нерсени аткарган жоксуң?" деп бир да сөз уккан жокмун. "Анас, эмне себептен бул нерсени мындай кылбадың?" деп бир да Пайгамбардан жемелөөнү уккан жокмун дейт Анас ибн Малик радияллаху анху.